Бишкек шаарындагы киши өтө турчу кичи көчөлөр эмне себептен жайма базарга айланууда? Жумушсуздуктун айынанбы же мыйзамга баш ийбегендиктенби? Негизи мыйзам боюнча жол жээктерине соода сатык кылууга тыюу салынган. Бул эмнеге аткарылбай жатат? Суроолорго жооп издейбиз. Бакма 3 балам бар, 2 кызым бар, 5 өйдү багам. Съемный квартирада турам, 6000 төлөп. Ишенбесең, любойдон барып сурап көргүн. Арга жок ушерге носки сатам. Эмне кылам, какка барам башка? Жибек жолу көчөсү менен Курманжан Датка көчөсүнүн кесилиши Аламүдүн базарынын жаны. Май коюучу жайдын түбү өзүнчө эле базарга айланган. Бул жактагылар бизди жылмайып тосуп алышкан жок, кубалап келишти. Кийим кечектен тарта, майда чүйдө күнүмдүк керектелүүчү товарлар дагы сатылат. Эч кимисинин кагаз түрүндө уруксаты жок. Базардагы орундардын ижара акысы 10 000, 20 000 сомдон баалангандыктан анча акчаны айына табуу кыйын дешет соодагерлер. Жүздөрүн көрсөтүүдөн тартынган бул айымдар жергиликтүү бийликтен жана базар кызматкерлеринен ар кандай кордукту көрөөрүн айтышат. Бизди келип милициясы куйт, мэриясы куйт, акимияты куйт. Келип алып базардын чоңдору куйт, керек болсо мына заявление жазган күндөрүбүз болду, бизди сабап кетти базардын чоңдору келип. Чынбы? Контролёрлор турбагыла деп. Мына ошонун али справкаларына чейин бар. Биз мындай тажагандар отурабыз мына жерде балам. Чынын айтайынбы? Ой, айтпайм, кой. Ал эми бул Жибек жолу Тоголок Молдо көчөсүнүн кесилишиндеги жөө кишилер өтө турчу жол өзүнчө эле соода аймагына айланган. Кийим кечек гүл өсүмдүктөрүнөн тарта этке чейин сатылат. Эти эч кандай санитардык талапка жооп бербейт. Үстүнө чымындар конуп жүрөт. Камерага сүйлөп бергиси келбеген бул сатуучу жумушсуздуктан эмне кылабыз деп алакан жаят. Если не работают заводы и фабрики, мы в этом не виноваты, правильно? У нас вот дети, мы рядом с ними стоим и работаем. Бишкек шаарындагы Ош базардын Бүбүсара Бешеналиева көчөсү тамак аш сатууга ыңгайлашкан орунга айланган. Манты, картошка, куймактар кадимкидей сатылууда. Каалаганыңды тапсаң болот. Буларда эч кандай уруксат кагазы жок. Негизги жүйөсү жумушсуздук. Силерге айтпап, жумуш таап бергиле анда барып. Ошо чоңдоруң айтта жумуш таап берсин, анан барып эметешти. Бишкек шаардык санитардык көзөмөл кызматы болсо, уруксатсыз көчөдө сатылган тамак аштардан түрдүү илдеттер жугарын эскертүүдө. Туберкулез оорусу ошо менен ооруп калышы мүмкүн. Потому что алар могу ашканада, ресторанда иштеген, соода түйүндө иштеген кишилер бир жылда бир сөзсүз түрдө медицина кароодон өтүп турушат барчы. Ошон үчүн булар көзөмөлүндө. Могу соода көчөдө соода кылгандар жана баш алма булар эч кимге көзөмөлдө турбагандыктан булар туберкулезден оорубайбы, башка эле ичкиликтүү оорулар менен, жугуштуу оорулар менен ооруганын эч ким контроль кылбайт дагы. Ошондон ошо тамак аш аркылуу, ошол эле контакт аркылуу киши ошо туберкулез менен, тамак аштан уулануу фактылары, башка ички оорулар менен ооруп калышы мүмкүн. Бирок мыйзамсыз соода кылгандар аргасыз бул кадамга барганын жөө келтиришип, артында кандайдыр бир белгисиз калканыштары бар экенин айтышууда. Санитардык норма боюнча атайын бир кагаздарыңыз барбы? Сиз эч кимди уруксат эмес, бияктын өздөрүнүн хозяйкалары бар. Буяктын өзүнчө хозяйкалар барбы? Алар кимдер? Биз аларга жолуга алабызбы? Iya. Билбейм. Ал эми жергиликтүү бийлик болсо, Ош базарынын айланасындагы жайма базардагыларга күрөш болуп жатканын билдирет. Алардын 51-ине ушул жылы эле административдик протокол түзүлүп, 20-сына 350 000 сом айып салынып, товарларын конфискациялап мамлекетке өткөрүшкөн. Мындан да майнап чыкпагандыктан Ош базарынын ичинен орун таап беришкен. Бирок буга да көнбөй коюшкан. Эми атайын салыктарын азыраак кылуу туурасында базар жетекчилиги менен сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын белгилешүүдө. Эң негизгиси аяққа барбагандардын себеби бул стихийный торговля кылып аткандар патент алышпайт да, налог төлөбөйт. Ошол мисалы администрация рынкага эмесин арендасын төлөбөйт. Андан тышкары мисалы тазалык менен договор заключать этпейт. Мындайча айтканда баягы эч кандай мамлекетке баягы салык жок да, салымы да жок. Ошонун негизинен ичине кирбей, сыртта баягы туура эмес жайларда соода кылып аткан ошондо. Эмне себептен жергиликтүү бийлик мыйзамсыз соода сатыкка тыюу сала албай жатат? Көрсө кептин баары мыйзамда экен. Административдик кодекстин 302 беренесинде санитардык кызматтын дагы, жергиликтүү бийликтин дагы, милиция кызматкерлеринин дагы текшерүүгө укук берилбептир. Болгону салык кызматы протокол түзүп, сотко бере алат экен. Комиссия болгондо биз акиматтар менен
иштешебиз чогуч. Бирок чара көрө албайбыз, себеби биз аларга протокол түзүп чара көрсөтсөк, алардын бизге паспортный данные жок болуп калат. Ошондуктан буларды бир гана район администрацияга протокол түзүп, жана административный комиссия деген бар. Ошол гана акимияттын 4 акимият бар, жана район шаардагы 4 райондор гана административный комиссия гана чара колдонот да. Биздин санэпидстанциянын кызматкерлери тарабынан түз чара көрө албайбыз. Кодекстин негизиндечи. Жергиликтүү бийлик санэпидем көзөмөл кызматы жана салык кызматы биргеликте рейдтерди жүргүзө алышат. Бирок айып пулдун көлөмү 300 сомдон 500 сомго чейин болгондуктан аны төлөп баса беришет экен. Бул каражатты төлөөдөн баш тартышса 3 саатка чейин гана кармай алышат. Андан соң чыгып кетишет. Андыктан мыйзамдарга өзгөртүүлөрдү киргизбесе, көчө коммерсанттары менен болгон күрөштөн майнап чыкпайт дешет адистер.